Күн качан жылыйт? Бир жумага карата аба ырайы. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт. Кыргызгидромет 12 ноябрдан 18 ноябрга чейин аба ырайынын божомолун жарыялады. Ага ылайык 12 ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында мезгил менен кар жайт. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында кар түшөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жабышып, бир катар оорчулуктарды жаратышы мүмкүн. Жолдор тоңоп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден. Ысык Көл жана Нарын облустарында 17-22 метрге чейин жетиш ыктымал. 13 ноябрда көпчүлүк аймактарга кар түшөт. Чүй, Талас, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында бурганактап кар жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15 метрге чейин жетет. 14-16 ноябрда жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңуп тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми 17-18 ноябрда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт жана абанын температурасы жогорулайт.